Ура, экинчи таңкы конок бүттү. Кыска нуска, анткени бизде экинчи дейлибиз бар, экинчи жарымынан аз калды. Бирок абдан жакшы форматтан мага жакты, жагып атат. Чындап эле конокторду башка негизи коноктордун эмелерде биздин студенттерди тиги ошол долбоордун катышуучуларын башка Google'дан караганда башкача болот экен да. Гүлдер айында Гүлдер деп коем, Гүлназ айында совсем неме Бишкекте жашайт, анан башкача деп элестеткем да, башкача иштейт болуш керек. Бирок Стамбулга экен, илгерки да тажрыйбасы дагы, мурдакы тажрыйбасы да кызыктуу экен. Так, микрофонлор иштейт, иштейт. Дейлиге өтөлү. Сүйүнчү биз кыргызча психологияны онлайнга чыгардык. Негизи домен мурда эле бар болчу. Ал доменди биз ал доменге жөн эле 2 социальный сеттин ссылкасы илген болчубуз. Анан азыр ошо жазып аткан тексттерди баарын чыгардык. Анткени ал тексттер аябай керектүү, маанилүү тексттер психологиялык жактан, аны Google индексация болсун деп биринчи блок катары чыгарып койдук, чтобы Google карап өзүнө көчүрө берсин. Анан кийин психологиялык който бир кыйынчылыктар, көйгөйлөр болгондо, проблема болгондо, адамдар издегенде ошол статьялар чыксын деп. Анткени психологиялык жактан бизде проблемалар аябай көп. Анан акырындык менен аны өнүктүрөбүз. Ошол командага чоң рахмат. Команда азыр иштегенди улантып атат негизи. Сайт жагынан азыраак иштеп, көбүрөөк мурдакы иштер улантат. Алар азыр Instagramга дизайндарын жаза башашат. Анан ошол Instagramга дизайн жазып атканда тексттерди сайтка да чыгарып турат. Негизи ал жакта Instagramга, анан Facebookка чыгат. Эми болсо Instagram, Facebook веб-сайтка чыгат. То что веб-сайттан кирип окусаңыздар болот, веб-сайт менен бөлүшсөңүздөр болот, өзүңөрдүн жакын достор, туугандарыңарга, группаларга, стористерге ошол сайттан көп маалыматтар болот. Анан эгерде силерде дагы бир кандайдыр бир психологиялык жактан суроолор или да бир немелер болсо, мисалы сунуштар, KGPSI немесине, каналына кирип жазгыла, ушундай дагы тексттерди жазсаңар болсо жакшы болмок деп сунуштар жазсаңар, анан алар дагы ошол тексттерди жазганга аракет кылат. Давайте эми силерге өтөлү. Кайсыл проектте эмне болуп атасыңар? Пожалуйста. Микрофонгор күйгүзүп айткыла. Эмне иш кылып атасыңар, эмне оорчулук болуп атат, эмне суроолор болуп атат, жооп бергенге аракет кылам. Микрофонгор иштеп атат. Микрофонгор иштеп атат. Пожалуйста. Азамат агай, бүгүн убактыңыз болобу Ашар менен жолукканга? Вот ошол Ашарды мен жакшы пландаштырбай калыптырмын. Негизи кече эртерээк убакыт болуп, анан кечинде болбой калыптыр, наоборот. Анан бүгүн дагы наоборот болуп калды. Бүгүн эми эртерээк убакытым болот, кечинде наоборот убакытым болбой кала тургандай болуп атат. Вторник, среда мен кайра или вторник бүгүн жумушка чыгып, целый день жумушта болом. Анан Ашар боюнча кайра оор болуп калды. Дагы ойлоштуруп окшойбуз кандай кылсак. Олжобайдын убактысы болсо күндүз деле жолуга берели, бакдөлөт бош эле болот. Анда күндүз бир аракет кыл, саат 8-берде, кандай дейсиңер, или Бишкек 8 или 7:30 Болот, ооба, бүгүн сабак жок да. Олжобай, силерге жарайбы? Саламатсыңарбы? Ооба, жарайт. Анда ошол 7:30 сүйлөшөлү. Хорошо. Дагы суроолор? Агай, саламатсызбы? Саламатчылык, сурай берле. Угулуп атам, мен Унтулдан Гүлистан. Немени айтайын деп аткам мен сизге, тиги долбоор боюнча. Кечээ жазган болчумун да, ошол боюнча менде кичине эме болуп атат да, ойлонуп атам да, мисалы, негизи биздики саморазвитие боюнча бир нерселер даярдаш керек эмес беле? Бирок мындай андай нерселер аябай эле көп экен да, мисалы интернетте, ютубта, анан мен ошону деген бир аз башкача кылып, бирок ошол эле негизде кыргызчалаштырып туруп даярдасакпы деп ар кандай идея ойлор келип атат да.
Анан менде мындай сунуш бар да. Мисалы биздин долбоордо ооба өзүн өзү өнүктүрүү, бирок ошол эле учурда моундай нерселерди жасасак болобу? Мисалы бул жака келдим, азыр Кыргызстандамын, анан кийин бир жаш кыз менен тааныш болчумун да. Ал болсо комуз аябай жакшы ошо ойноп, ошо комуз боюнча дипломну жазып, ошентип жүрөт да. Маданиятта ошол аябай жакшы иштерди кылып жүрөт. Анан мен биздин долбоордо деген мен бир аз мындай микс аралаштырган сыяктуу башкача нерсе менен жасагым келип атат да. Мисалы комуз ошо ютубка биз которуп чыгарып атпайлыбы бир видеолорду. Ошолорду башка жактан албай эле, мисалы ошол жакшы комуз жөнүндө жазган сонун дипломный бар экен, мен ал менен да тааныштым да. Ошо Кыргызстандын ичинен эле ушундай адамдарды алып, ошолор менен мисалы комуз сабагын кылып, ошону ютубка даярдап, мисалы комузду деген обычно офлайнда үйрөнүшөт да, бирок ошону онлайн форматка өткөзүп, мисалы башка областтарда келип үйрөнө албагандар да болот да. А тиги кыздын дипломунда баардыгы жазылган экен да. Ошол ушундай абалда даярдасак, ушундай бир канал кылсак, андан кийин бир эле комуз эмес, мисалы ошол эле тарых жөнүндө дагы бирөөнү тапсак, бир мугалим может быть болот да, ушундай сыяктуу кылып даярдасак деп долбоордун ичин өзгөрткүм келип атат да. Ооба, умтул негизи кээ бир долбоорлордо ушундай өзгөрүүлөр болгондо окшойт. Анан бирок биз башында сүйлөшкөндө айтканбыз, давайте биз выбирать этебиз. Либо биз аны өзүбүз жазайбыз, либо биз даяр нерсени которобуз депчи. Анан өзүбүз жазайбыз дегенде көп немелерди айтып өткөнбүз да, кандай артыбызда кыйынчылыктар күтөт ошол өзүбүз жазаганда депчи. Ал өзүбүз жазаганда азыр которгондон дагы көп кыйынчылыктар күтөт да. Анан ал дагы көп улана албайт, анткени технический жактан, мисалы сиз азыр Кыргызстанда болдуңуз, бирок сиз Кыргызстанда болбойсуз да көп, сиз кетесиз. Анан ошол кеткен замат кайра ошонун баары бузулуп калышы мүмкүн да, ошондуктан на местах опять кишилер керек болуп калат да. Анандай проектти көтөрүп алып барыш үчүн көп тажрыйба керек. Анан так что билбейм, дагы силер ойлонуп көрөлү. Менин сунушум ошондой эле. Биз биринчи немесин которгонбуз. Ооба, видеону которгонбуз. Анан мен Арчабек менен сүйлөшкөм, Арчабек макулдугун берген, ал Бишкекке көчүп келген. Ал ошол силер тексттер жазып берип турсаңар, ал барып видеолорду которуп турганга даяр. Эгерде биз ошону рельске салып койсок, эгерде ошол иштеп турса, биз жума сайын бирден видео чыгарып турсак, андан кийинки жаңы идеяларды кайра киргизип көргөнгө аракет кылабыз да. Негизи ошентип иштейт, немечи, өзүңдү өнүктүрүү деги ошондой да. Биз бир долбоорду баштайбыз, ошол долбоорду бир кандайдыр бир натыйжага чейин жеткизүүчү аракет кылып бүтүргөнгө көп күч жумшайбыз да. Орто жолдон мен окшошпой калдым окшойт деп айтып башка жаак жазайын дегенде, анда өзүң өнүгө албай каласың да. Аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылыш керек. Ооба, туура. Мисалы ошол видео деле чыга берсин, мейли. Только мисалы биз азыр сайт жазып атабыз го, ошондо биздин долбоордун ичинде деген мисалы окшош болбосун башкаларга деп ойлонуп атам да. Анан ошол эле мисалы видеону которо берели, андан кийин анын жанында дагы ошондой кыргызча бир нерселерди кошуп, сайтта мисалы комуз үйрөнүү же комуз үйрөн деп жазып коебуз, же тарых үйрөн деп жазып коебуз да. Сайтта мындай подтекст кылып өзүнчө страничка кылып анан ошентип да алып барсак болот да. Бир эле мисалы даяр видеолор, мейли даяр видеолорду эле которо берели. Азыр сиз айтканыңызга кошулам, мен деле ошон үчүн башында ошол жол менен кете берели, главный баштап алалы деп кетип атпады белек. Анан акырындан ушундай койсок да, мисалы онлайн комуз курсу кылсак, катышкандар катыша берет да. Мындай офлайн комуз курсу мисалы 1200 сомдон башталат экен да. Онлайн вариант кылып, ошону ютубка кадимкидей сабак кылып даярдасак, ютубка чыгарса болот го. Мисалы ютуб менен кылып отуруп, онлайн сабак даярдаса болот да форматта. Ооба, аны болот, идея катары жакшы экен, ошону как бы сүйлөшүп башсак болот. Бирок биринчи беркини бүтүрүп рельске коюп алалы да. Анткени ал жак ошол жак токтоп калды. Азыр мисалы
бизде логотип жасоо процесси дагы эле жүрүп атат. Ал логотип жасоо процесси аягына чейин чыга элек, анткени ошол үчүн видео такалып калды. Ошол логотиптерди бүтүрүп, видеону бүтүрүп, арчебекке тексттерди улам которуп берип, процесстерди кайра настройка кылып, азыр да биз Trello'дон көбүнчө Notion'га өтүп атабыз. Контент календарь кылып, контент календардан ким жооптуу, ким эмне кылат, ошолорду настройка кылып алып, жана видеону которгондон. Андан кийин сиздин жаңы идеяңызды сүйлөшсөк болот. Анан сайт боюнча дагы азыр аябай тормозить атабыз. Анан ошол сайт боюнча менде да сунуш. Эгерде биз видеону которуп атсак, башында ойлоп атып, сайт жазасакпы, жазбай эле койсокпу депчи. Анан кийин хорошо, үйрөнгөнүбүзгө жакшы деп жазап баштаганбыз, бирок сайтта да жаза албай атабыз. Анан ойлоп атам, анда сайт жазабай эле биз жанагы өзүңдү өнүктүрүү тексттерин контентчиге эле рубрика ачып коюш керек окшойт. Контентчилердин ичинен эле бир рубрика ачып, ошол жака чыгарып турсак жакшы эле болот окшойт да. Анан ошол жака видео которуп, бул видеолорду эле даярдай берелиби анда? Сиз азыр Инстаграмга немелерди жазып атпайсызбы, тексттерди? Ооба. Которуп атасызбы, өзүңдү өнүктүрүү депчи. Ооба. Ошону умтул деп туруп эле бизде контентчиде кажы-кужу деген бар да. Ооба. Ошол сыяктуу умтул деп туруп, ошол жака мисалы статьяларды чыгарып турсак болот да, контент план коюп тоже. Бирок Instagram страничкабыз иштей берет, Instagram иштей берет, ооба. Ошондой сайтыбыз контентчиде болуп калат, Instagramыбыз өзүнчө, анан YouTube каналыбыз өзүнчө, үчөө болот ошо. Азыр анда эмне WordPress'те жазып аткан сайтты жазабай эле коелубу? Жазабай эле коюп, ошол контентке неме кылсак болот. Анткени биз уже жетишпей баратабыз. Контент боюнча спринт да ошолчу. Эми контентти жазууга көбүрөөк көңүл буруп, ошол видеолорду которгонго, контентти жазууга көңүл буруп, анан жана сиз комуз жөнүндө немесер, ошол деле контентти ошолорду уже тоже даярдай берсек болот. Анда сайтыбыз жазабай, кичине колубуз бошоп калат. Мисалы, агай дагы бир жерде мен эмнеге ушул теманы алып чыктым, мисалы мындай бар экен да. Ал ошол комузду даярдаган кыз сонун дипломдуу работа жазган, андан кийин өзү болсо дирижер болуп чыгат экен да. Анан ошол максаты мисалы кыргызча, ошол дирижерлукту кыргызча маданиятка чоң иштерди жасап, мисалы жок дейт да, кыргызча источниктер жок дейт, ошондой нерселер жасагысы келет экен да. Анан мен азыр мүмкүн дагы жеткизе албай жатам оюмду, бирок кылса болот да, кылса болчу да нерселер бар да. Анан анда неме ошо эле отуруп сүйлөшөлү. Контентчи на самом деле ошого да попадать этип атат экен по тематике. Анан ошол жагын дагы эметебиз, ошону жасайбыз. Хорошо. Анан экинчи маселе, эми логотип боюнча айтсаңыз, мисалы жана ал жөнөткөн логотиптер болбойтпу, кайрадан дагы жазайлыбы? Жок, болот ошол, бирок анын деген неме керек да, исходниктер керек да, то есть JPEG форматта эмес, SVG форматта или AI форматта кривыйдан тартылган логотип жакшы качествода. Хорошо, анда акыркы жана мен жөнөткөн варианттардан бирөөсүнү сиз дагы айтсаңыз оюңузду, ошого жараша биз ошо SVG вариантын жасап чыгалы. Ошондо биздин логотипте эле калып атат маселе. Логотип чыкса, анда YouTube'дагы каналдагы эмени, видеону чыгара бербейлиби агай, даяр эле да. Логотипте эле калып атат да баары. Ооба, сүйлөшүп, анан бирок биз сүйлөшүп алгандай, бир видео чыгаргандан кийин артынан жума сайын чыга тургандай кылып жазып алышыбыз керек да. Ошон үчүн берки видеолорду дагы агай, видеолорубуз даяр, 5-6 видео даяр. Арчабек бир видеону даярдаган эле убакыт алат экен дебедиби эле? 5-6 видео даяр эле, биринин аркасынан бири чыгып кете берет. Логотипти эле чечип алсак, анда кыла берсек болот экен, баштасак. Жок, аны деген үн коштой элек да, Арчабек. Ошо үн коштогон эле процесс бар да. Мисалы, биринчи видеону үн коштоп койду, экинчисин баштай берсинби, анда үчүнчү калгандарын? Ошолорду Арчабек менен сүйлөшүш керек экен. Анткени азыр Арчабек деген ценный кадр болуп кеткен да. Ал деген башка долбоорлордо дагы көп иштеп атат. Мисалы, Кутучада, Рейке 55-те аябай тексттерди которуп, логотиптер тартып, аябай азыр убакытсы тар, өзү да жумушка кирип алган бишкектечи. Аны менен сүйлөшүп, контрактты көрсөтүш керек деп, биз башында сүйлөшүп өтүк белек. Сен биздин командада жүрүп бас видеолорду которуп бер депчи. Ал макулдугун берген, просто ошолорду неме рельске коюп, контент план түзүп алыш керек да. Мисалы, Арчабек там жума сайын контентчи спейске барып жазып турат. Жума сайын бир видео деп. Или мисалы бир барганда 5-6 сразу жазат депчи. Анан монтаждаганга дагы киши таап коюш керек. Либо Арчабек аны дальше жазайт монтаждаган, либо биз монтаждаган киши таап беребиз ага, чтобы анын убактысын дагы неметкенгечи, бошотуп бергенге. Если ал өзү үн коштоп коюп, өзү монтаждаса, анда вообще бошого калат.
Хорошо. Анда Арчабекте ошол процесстерди жасап алышыбыз керек да. анда азыр Арчабекте туруп атат дейсизби? азыр көп керекпи? азыр көп нерселер токтотуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошолорду Notion'дан прям жазып процесстерди мен сизге көрсөтүп берем. Биз Хажыгужада өлө сонун процесстерибиз бар. Макул. Немеден Гүлир айымдан азыр сурасаңар, если мен бүгүн жетишпесем, Гүлир айым немеге Гүлистанга биздин Notion'дагы процесстерди скриншот кылып жибере берсеңиз, кандай примерно жасап атабыз. Анан неме умтулдагы примерно ошол жака барыш керек да. Хорошо. Макул. Суроо бере алсам болобу Гүлстан айымга? Сиздин видеолоруңуз кыргызча эле болобу же орусча да болобу? Меники кыргызча болот жалаң. Башка тилден кыргызча которобуз. Орусча жок, Жок, орусча жок. Бул эмелер долбоорлор бүт кыргызча болот деп атат го, ошон үчүн баардыгы кыргызча деп мен кыргызча которобул деп ошон. Борлор кыргызча болушу мүмкүн, контент. Мисалы үчүн бизде Арчабектен башка деле жакшы үндөр көп дегеним да. Арчабек действительно занят болушу мүмкүн. Сиз ошол жерден бир эле үн кете бергенде ал бир тематиканы алып кете алат го дейм. Эртең контентиңиз алмашса мүмкүн бир жерде кыздардын үндөрү керек болот. Ооба, андай дагы бар. Эгер ошо саморазвитие боюнча мисалы более подростковый контент болсо, Мээрим Жутанкеева бар, анан Сириустан Элиза Касымбек бар жакшы үн менен. Негизи жакшы үндөр аябай эле көп да келечектин ичиндечи. Ошон үчүн тактап жаткан мен. Контенттер кандай, анан ошого жараша узактыгы кандай, мүмкүнчүлүктөрү кандай үндөрдү коштоп кетиш керек кайсы жерден. Өзү негизи саморазвитие боюнча аябай эле көп. Ооба, аябай көп болот. Анан узактыгы дегенде мен узун видеолорду чыгарбаганга аракет кылам да. 20 минуттук эле болот видеолорубуз. Обычно ошондой эле эмен. Анткени элдер азыр жадап калганго көрбөйт да узак болсочу. Кыска анан жөнөкөй кылып чыгарганга аракет жасап атам да видеолорумду. Бизин жакта контекст башкача да, уланталы. Давайте кийинки темага өтөлү, ата убакыт аз калды. Макул, рахмат. Кимде кандай кыйынчылыктар бар? Давайте микрофонуңарды киргизгүлө. Ким бар экен бизде? Сайкал эже келиптир. Сайкал эже, кош келиңиз. Так, суроолор, кыздар, балдар. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен Тил Ордо долбоорунан турмун. Кайсыдан? Тил Ордо. Тил Ордо. Анан деген ошо Тил Ордодон кайсы күндөрү жолугуп чыгабыз? Баксаңыз. Тил Ордо боюнча айткандай эле баарына тиешелүү да бул жума контентти иштейбиз. Тил Ордонун контенти азыр аябай кайра аксап баштады. Силер дагы активно иштеп баштагыла, активно прям көп иштеп баштагыла. Анткени Тил Ордо боюнча темалар чоң көп эле да. Силер ошол биздин сайтка бир немелерди киргизгиле, дискуссияларды киргизгиле, кандайдыр бир проблемаларды алып чыккыла, ошолорду сүйлөшөлү деп. Анан ошол сүйлөшүүлөрдү азыр неме чөйрөнүн ичинен деле баштай берсеңер болот, жолугушуулардычы. Жолугалы, давайте тил жөнүндө сүйлөшөлү, кандай кылсак болот, кандай темелерди билесиңер деп. Проблемаларды алып чыккыла, пожалуйста. Анан немеңерди да толтура бергиле. Аянат ичинен кайра токтоп калган окшойт. Жана кыргыз тилиндеги сайттарды жана сервистердин немесин толтуруп баштабадыңар беле, токтоп калдыңар. Анан силер дагы командаңар менен бөлүшүп алсаңар болот. Кечээ биз IT Job менен сүйлөшкөнбүз. Ошондой сыяктуу эле IT Job'га барсаңар кантип иштеп атышат. Ар бирөө команданын ар бирөөсүңөр бир-бирден сайт күнүгө бир сайттан жазып чыгарышыңар керек. Плюс башка бирөөлөрдү ээрчитип келип, ошол Тил Ордого каттатышыңар керек. Анан ошол Тил Ордодо болуп аткан каталарды тоже жазышыңар керек да. Анын баарын коллаборация кылып IT Job менен IT Job каналына барып, балдар давай жолугуп сүйлөшүп айтып бербейсиңер десеңер, алар айтып берет да. Чоң иштесеңер болот.
кутуча менен коллаборация болсоңор болот, мисалы сайтты кантип өзгөртсө болот деген темаларда кутуча азыр шаблон окшош да, алар совсем башкача кылып жасаган да, бирок алар уже билип баштады да кантип фидбектерди сурап, балдар ошо телеордону карап койгулачы деп чыгып, силер коммуникацияны көбөйтүшүңөр керек да, мени күтпөй, именно өзүңөр активно иштеп, команданын ичинде тиги башка каналдарга барып, башка личкаларга жазып, балдар давайте чогуу карап коелу тиги бул деп ушинтип движняк кылып, кипиш кылып ушинтесеңер токтоп калды телеордо совсем. Анан мени менен жолукканда азыр мен график плотный болуп кетти. Телеордого көпкө чейин жетпейт болуш керек, анткени телеордонун сайты айткандай даяр. Просто силер контент жагынан көбүрөөк иштегиле. Анан именно кичинекей группа менен жолукпай, кичинекей команда менен жолукпай, скорее всего биз телеордодон дагы бир чоң жолугушуу жасайбыз чөйрөнүн ичинде. Анан ал жактан да кирип, мен может айтып берип деп атам. Если мүмкүнчүлүгүм болсо, может эртерээк кирип сайтыңарда бир аз карап бергенге аракет кылам. Так, өзүңөр дагы аракет кыла бергиле. Рахмат. Сонун акыркы суроо, акыркы проект айтып алгыла, ким колуңар көтөрүп? Айти. Бакта парковка издеп атам. Агай, угулуп атам агай, кечиресиздер, пока эч ким деле жокмун го, мен бир нерсе сурап алсам болобу? Олжобай мырзадан. Жаңы эле айтпадыбы, бизде бар ушундай окуучулар депчи, эгер кыргызча үн коштогон окуучулары болсо, Олжобай мырза бизге эме кабарлап же айтып турсаңыз болобу? Байланыш кабарын берип койдум, уже эмеден СМС чаттан да жооп берип койдум сизге. Рахмат. Мейли, рахмат. Сонун намесе биздин бүгүнкү дейлибиз дагы таңкы жолугуш аралашып кетти. Күнүмдүк жолугушубуз дагы аяктады. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгилик каалайм, жакшы иштегиле. Анан аудио форматтар, видео форматтар Молдогазыга кетти. Молдогазы чыгарганда YouTube'дан алып жасасаңар болот дагы улантып. Жок, баарыңар жакшы тургула, жакшы иштегиле.